Кантебиз кулап калса көпүрө дешип, аны минтип өз күчтөрү менен жамаачылап жатышкан Кочкор районундагы Кара Тоо айылынын тургундары. Антишпесе бүгүнбү, эртеңби күп этип түшүп кетчүдөн. Андан калса алардын зээн кетерлик абалы туурасындагы арыз армандарына тийиштүү мекеме ишканалардын бирөөсүнүн да кулак салар түрү жок. Андыктан бул арга кетип, айла төңгөндө жасалган аракет. Бирок бөдөнүнү да касапчынын сойгону оң эмеспи. Сыйрылган асфальттарды алып келип араларына салып, өткүчүбүздөн айылдын балдары болуп жасап атабыз. Көпүрө билбейм эми Кудай буйрган күнү эле бүтпөсө жакын арада бүтпөй калды окшойт. Анан эмне кылабыз? Аргасызбыз. Жасап койбосок да болбойт. Калыстык иретинде мындан 3 жыл мурун жогоруда сөз болгон көпүрөнүн жаңысын курууга мамлекет казасынан 75 миллион сом бөлүнүп, алгачкы жумуштары башталгандыгын белгилейли. Тилекке каршы 3 айга жетип жетпей, сууктун түшүшүн башкы себеп кылышкан куруучулар бастыра беришкен. Ошондон бери алигиче дайындары жок. Баардан да алардын ким экендиктерин тактап бергенге район жетекчилеринин да, жол чарба департаменттеринин да алдары келбей, кол жайгандыктары таң калыштуу. Белгисиз себептер менен токтолуп аткан экен. Мен келгениме мына 2,5 айдын жүзү болуп атат. Подрядчик менен да сүйлөштүм. Алар айтканына караганда бул мостко керектүү материалдар Россиядан алып келинет экен. Бүгүнкү күндө Россияга заказ берип келип атат деген жооп алдым. Ал ортодо көпүрө ар саат сайын ылдый карай салаңдап, ары бери өткөндөргө өтө чоң коркунуч келтирүүдө. Айтмакчы, күнүнө бул жерден 500дөн ашык оор жеңил унаа каттайт. Демек, анын таптакыр түшүп калуучу күнү анча алыс эместей. Курат деп атып эле турат мына. Же бүтпөйт, же койбойт мынакей. 3 жылдай болду. Анан сурасаң эле акчасын алып кетиптир, талап кетиптир. Анан акча жок деп эле атат. Колдогу маалыматтарга таянсак, жаңысын куруу Сокулук районундагы номер 1 жол куруу ишканасына милдеттендирилген. Бирок алардын деле бар жогу билинбейт. Кара Тоо айылынын район борбору Кочкор айылы менен бириктирип турган көпүрөнү куруу үчүн мына бул техника мындан 2 жыл мурун алып келинген. Бирок ал ошондон бери эч кандай иштебей тура бергенден ал акырындык менен четинен тонолууда. Өз кичимекендеги мындай чарбачылыкты жана кайдыгерликти жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз көзү менен көрүп, зээни кейбей койбоду. Анын жердештерине билдиргендерине ишенсек, көпчүлүктүн көкөйүнө көк таштай тийген көпүрө көйгөйү жыл аягына чейин оң жагына чечилмекчи. Көпүрөңүздөрдү дагы эле бүтүрбөй атыптыр, көпүрөнү да бүтүрөбүз. Азыр эми атайын келатканда. Анан Кочкордун ичи Такнакай, өзү Жакшынакай болгондон кийин азыр мына акимге дагы айтып атам, автобус жүргүзгүлө. Мына Нарынга биз дагы 10 чакта троллейбус берели. Кочкорго да автобустардан, колуңардан келсе троллейбус курам десеңер, троллейбус дагы берели. Албетте, төраганын бул айткандары оптимисттик маана жаратат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.